Салам достор, бүгүнкү тема Сабири плюшевый команда. Муну которгондо келечектеги 2020-га шайлоого катышчу биздин талапкерлер, биз келечек менен сүйлөшөбүз. Андыктан таанышабыз. Бугин Суба. Ой, зида экени. Бугин Батыр, албетте Чыпалак Батыр, Бугин Гөгүш, Кайрат Кыргыз. Молодец. Дерзай, депутат болсун. Бугин Бузуа Алпакана. Билге. Ой өткөн деген бостурат. Бугин Астаналай достор. Мына. Биздин башка каармандар. Ушул темалар боюнча сүйлөшөбүз. Эгерде ушул айтылган ойлорго видео болсо кошулуп жакындарыңыздар менен бөлүшөт деген ойдомун. Баштадык. Азыр мен жаңы дос боломан деп. Тей жаман жаңылыктын өзүм Инстаграмда көрүп отурбай билесиңер. Не только Ютубта. Эми Инстаграмда эмне болуп аткан жаңылыктарды катуу жаңылык болупту. Буш катуу, өзүм таң калып калдым. Ошон үчүн энергетикте чыгып туруп айтып берели силерге. Не тема? Суба деген блогер бар деп, Орустардын блогери. Кыргызстанга келди. Мен мындан бир 2-3 ай мурун Black Star'дын бургери чыкканда өлө толтура киши бар, мөлөкмүш бир майрам болгондо. Учитывая такое количество людей, давайте каждый будет откусывать по кусочку, я думаю, всем достанется. Эми ошону мен мындай туура эмес көз карашты көргөм, мен макул эми Black Star экен, Тимати экен, Тимати депчи. Вы сгорите в вагоне, в этом вся суть иронии. Вы просто маленький пазл в этой вечной симфонии. Эми Суба дейт, Суба мен өзүм лично тааныбайм. Досум айтат, Литвин анан Эдвард Билл деген бир мына кичине куку блогер бар. Ошо менен жүргөн адам Бишкекке барыптыр. iPhone 11 Pro'сун ойнотуп, кыскасы майда чүйдө белек ойнотупту. Эми ошого менен билбейм бир Аллах чогуу келгендей укмуш бир жаңылык кылып, түн түшүп, мындай шекил фейерверк жаратып иштир да. Охуеть! Это пизда! Суба! Пошел нахуй! Суба! Пошел нахуй! Суба! Пошел нахуй! Пидорас! Жок, кандай силер көрүлөт болсоңор көргүлөчү, өзүңөр эметесиң. Кыргызстандын ал жакта көрүп аткан, ал жакта барган, ошону колдоп, укмуш ойнотуп аткан адамдардын, балдардын көбү жаш балдар экен, өтө эле жаш балдар. Мындан дагы бир 3-4 ай мурун Ольга Бузова барганда ага чапан жабышып, калпак кийишип, өзүнчө бир укмуш адамдай тосуп алышкан. Мейле негизи бар. Жаңды жапчы дура. Субага деле ошентип койсо болмок негизичи. Мен ошо жерде нааразы болуп калдым да. Бизде все может. Бизге калпак кийгизет. Бирок негедир түкүргөн адамдарга 5000 сом штраф салат. Бунун баары эмнеден келип чыгат? Жана бул темаларды ачканын себеби мындай коомго болуп аткан нерселерге, терс көрүнүштөргө биз аябай жаман акыбалда калабыз, мындай жаман көрөбүз да, биякта жүргөн мигранттар болобу же башка. Ошондуктан буга биз өзүбүздүн салымыбызды кошуш керек. Кантип салымыбыз? Албетте бул негизи бийлик тарабынан мындай көзөмөлдөө болуш керек. Биздин бийлик эмне? Бак деп там срубать, здесь копать, продать, короче, ушундай темалар бар. Бийликти биз кантип алмаштырышыбыз керек? Коомго кантип салынышыбыз керек? Албетте 2020 шайлоо келип атат. Ошо шайлоодо биз өзүбүздүн жүрөгүбүз менен ишенген партияга шайлашыбыз керек. Мен буга чейин дагы видеолорго жарым жыл мурун чыгаргам. Подлость, гадость, преступники! Ненавижу! Бул жакта ушуга окшогондар бизди жаман көрөт, жек көрөт, тала түстө жүрөбүз. Бирок баары жакшы, Кудайга шүгүр. Үмүттү өчүрбөшүбүз керек. Дагы башкаларыбыз бийликтегилердин баарын ушинтип кырып салыш керек деп айтышат да. Нет, сынок, это фантастика. Кээ бирөөлөрүбүз мен саясатта аралашпайм, мага баары бир дегендер да көп. Это пиздец. Биринчи өзүбүзгө суроо береличи, биз шайлоого бардыкпы? Өзүбүз жүрөгүбүз менен ишенген партияны шайладыкпы? Жаш улан кыздар тугуштарын акчага сатып жатат. Ошол партия өттүбү? Же камалып жатышабы?
Пацан к успеху ушел. Не получилось, не фартануло. Бирок биздин жүрөгүбүздө Кыргызстан ошондуктан достор азыртадан билели Суба, Муба, мындай Мукачева там Тимати, Конор көрбөй ушундай бир саясатка да көңүл. Бирок саясатка да көңүл буралы десек, азыркы каналдар кандай? Мына сага Монбей кафе күчүздүбү Садыр Жапаровду кылмышкер деди. Бул кабар Жээнбеков Атамбаевге жооп берди. Ал адам өлтүрдү. Искөр Акаев Жээнбеков жөнүндө эмне деди? Заман кайда баратат? Соке Агаханга асылбай, элге кызмат кыл. Замечательно, поразительно, гениально. Госканалдарда, улуттук телеканалдарда бүт эле Президент ознакомился, глава государства вспомнил. Тогда Сооронбай Жээнбеков сам принимал участие, Урматтуу мекендештерим, сказал президент. Президент проводит встречи с... Под контролем главы государства президент осматривает объект. Глава государства. birleştirişiңер керек. Президент поблагодарил. Анын бардыгы боюнча биш алып барабыз. Президент также говорил в Баку, глава государства. Биз түрк өлкөлөрүнүн ортосундагы Выступил президент Сооронбай Жээнбеков. ушундай бир неме да, реальный нерсе жок да. Это не общественный телеканал, это президент ТВ. Как... Саясатта мындай жаңылыктар болуп атат, шайлоого барып шайлагыла деп биз бияктан эптеп бир кичинекей бир миң аудиториябызга айтып атса, жакта эми мен дайым деп жаңы Кудай экениңди айтып кой. Эски Кудай банкрот, тозок ал дейт. Токтотчу. эми ошол түшүнбөйсүң да ал адамгачы. Адам ата оне кыргыз болгон ушундай деп бир башкача нерселерди айтып атат да. Эми анысына да макул деп жиниң келип унчукпай кала берсең, пикетке чыгып алыптыр да эми жок да. Эсеп болот, пикетке чыгып алып. Эми макул, калай кылдыңыз го макул. Кайрат кыргыз кандай жок дейсиз да. Себеби мен депутатка кандидатурамды койгон атам деп айтам. Я даже может быть жакын арада президент деле болуп калышым мүмкүн да. Вот жалбай! Эми депутат болом деп алып кошуп атса, Чыпалак баатыры чыгып алыптыр да. Ошого мени шайласаңыздар мен даярмын дегенде мен Че, ебанутый, что ли? Бириле мындай кылабыз. Баарыбыз, биз карапайым мигранттар Кыргызстан үчүн баарыбыз. Мына Субадан баштайлы, Суба. Субага мындай сунуш кылсам, Кыргызстан паспортун алып келген депчи. Доктурлар. Суба, алай кыргыз, Чыпалак баатыр, Ольга Бузуланды кошуп болуп, анда чакырып алалы. Кайрат кыргыз. Ушулар биригип партия түздү. Кандай партия дейсиң? ПБ? МБ дегизиң да? МБ десеңер? Көпме адамдар чыңгыргондон чыгышкан, чыгып алып жөн жатпай партия ачышкан. Партиянын аталышы ББМБ. Шайлоочуларыңдын өзү каалагандай эмде. Партия беспределчика. МБ болсо мага бар edi. Нормально? Мына болушунча жакшы деп ойлойм. Ошолорду колдойлу. Поддерживаем. Молодцы. Укмуш чыгып атасыңар. Эми ушинтип айтыш керек. Ошо албет. Биз эми баарыбыз шайлоого деп барабыз. Бизге бар. Биздин даже список болду жакта. Анан бирден косуш үчүн нааразы болуп. Урматтуу биздин жеп жутарлар. Унас. Мэриянын атынан тегеле кыйын болуп келишип акчалат. Депутаттар ушуну карабайт, өкмөт эчтекени карабайт. Короче, муну бийликтегилер берип карап койсо жакшы болмок. Мындай айыл башынан кереги жок бизгечи. Жалал аттын мэри карай бул жерди. Ушуга тыюу салынабы, салынбайбы бизге? Короче, разрешениени берип коюп турму? Фундамент куйганга үйдүн ичи барата мынакей турат. Ушуга көңүл буруп койсоңуздар. Биздин айыл өкмөтү айыл башчылар буну кызыктар да эмес, алар өздөрү кичине тыйын тыпыр таап ошо менен жашаса гана деп өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн.
айрыкча жанагы видеону тартып аткан адамдарга бир суроо да. Ушинтип биз нааразыбыз да. Бул болбой калды, тиги болбой калды, бул жакта чөп өспөй калды, бу жакта чөп көп эле өсүп кетти деген сыяктуу. Силердин оюңар боюнча биз мекенди кантип өнүктүрөбүз? Эмне ушинтип нааразы болуп эле жүрө беришибиз керек да. Мен силерге бир мисал келтирейин. Мисалга өткөндө Андрей Малах туураны сүйлөп коюп кечирим сурап койду. Ага чейин 1 жыл болуп калды. Уранга каршы болуп эл токтоту. Ошол сыяктуу да биз коомдо болуп аткан терс көрүнүштөргө майда болсо да көңүл бөлүп, туура эмес болсо тууралап комментарий жазып, бир жашнакай дентиктүү эл болгон. Достор, көп сөйлөсө сөздүн мааниси кетип калат дейт. Мен бул видео менен сиздерге эмнени айткым келет? Албетте, биз баарыбыз жүрөгүбүздө, мекенибизде Кыргызстанды сагындык, биякта жүргөн мигранттар. Мени азгана адам эмес. 2020 шайлоо келди. Мына ошол шайлоодо биз ушундай жанагы жогоруда атап кеткендердей бир башкача адамдарды шайлап албай, өзүбүздүн жүрөгүбүз менен ишенген адамга шайлап, биздин Кыргызстаныбыздын келечеги, биздин балдарыбыздын, биздин өзүбүздүн келечегибиз өзүбүз үчүн маанилүү. Денесин саткан кызды сойку дейбиз. Добушун саткан адамды не десек болот? Ошондой. Жогоруда айтып кеткен темаларга, жогоруда айтып кеткен ойлорго ким дагы ушундай мемлекет ойлосо, ушул видеону жакындарыңыз менен жок дебесе бөлүшүп коюңуз. Ошондо сиз кичине болсо дагы мекенибизге салым кошкон болосуз деп ойлойм. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар, иштериңиздерге ийгилик. Сиздер менен Досмон Акунов болду.